биздин мамлекетибизде ажообуз мамлекетибиздин башчысы Садыр Жапаров чын эле ушундай улуттук нарктуулукка, улуттук баалуулукка, анан кыргыз тилине абдан басым жасап, ошону өнүктүрүүнүн үстүндө абдан жакшы көңүл бурулуп турат да. Анан биздин окуу жайда дагы баардык иш кагаздар кыргыз тилинде жүргүзүлсүн, эч кандай албетте орус тилди дагы чамбашыбыз керек, кош тилди алып кетишибиз керек деген мыйзам бар. Бирок биз өзүбүз кыргыз болуп жаралгандан кийин кыргыз элибиздин нарктуулугун, барктуулугун, кыргыз деген улуттун нарктуулугун биз студенттерге жеткиргенге аракет кылабыз да. Анан баягы монетанын эки бети бар дегендей кыргызча сүйлөп кыргыз болгон студенттерибиз бар. Анан жанакы киргиздер саламатсыңарбы десең здравствуйте деп жооп беришет да. Мына ошондойлорго келгенде, сабак учурунда же болбосо бир кандайдыр бир коомдук жайларда ушундай өзү кыргыз болуп туруп анан орусча сүйлөгөндөргө мен уялбай эле сен улутуң ким деп кайрылам да. Анан кыргыз деп айтат да. Анан кыргыз болсоң сен эмне үчүн кыргызча сүйлөбөй атасың деп ага суроо берип, анан ага биз кыргызбыз, сен кыргыз болгонуңа эмнеге сүйүнбөйсүң? Биз кыргыз болуп жаратканга Кудайга биринчи ирет шүгүр айтчы. Биз кыргыз болуп калганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Азыр дүйнө жүзүндө канчалаган улуттар мамлекет боло албай жүрөт. Канчалаган улуттар өзүнчө бир кичинекей жерге ээ боло албай жүрөт деп мен сабак учурумда дагы же болбосо мындай учурда дагы мен ушуну өтө баса белгилеп келем да. Себеби дегенде биз кичинекей кыргыз эли, кичинекей бир ууч кыргыз эли деп айтылат. Ошол өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болуп, өзүбүздүн улутубуз бар, өзүбүздүн тилибиз бар, өзүбүздүн дилибиз бар, өзүбүздүн герб бар, бизде гимн бар, бизде кыргыз деген кайнаган кыргыз тилибиз бар. Биз ушуну менен сыймыктанышыбыз керек. Ушуну эч качан жоготпошубуз керек деп ушуну атрибут катары ушунчалык патриоттуулук менен айтабыз да.